Урматтуу Москвадагы мекенештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. Төрөттөн каза болгон келин Жайыл аймактык ооруканасынын директору иштен алынды. Чүйдө төрөттөн кийин каза болгон келиндин окуясынан кийин Жайыл аймактык ооруканасынын директору иштен алынды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Мындан тышкары директордун дарылоо багыты боюнча орун басары менен баш кыймет айымдагы иштен бошотулду. Ал эми окуянын чоо жайын аныктоо учурунда ишке тоскоолдук жаратпоо үчүн төрөт бөлүмүнүн башчысы жумушунан убактылуу четтетилди. Эске салсак, 36 жаштагы келин 10 февралда Жайыл районунун аймактык ооруканасынын төрөт үйүнө түшкөн. Келин 11 февралда көз жарып, тилекке каршы анын эртеси каза болгон. Ымыркайдын абалы жакшы экендиги, ал эми келин Токтогул районунан келгени маалым болгон. Булак Спутник KG. Кыргызстандыктар өнүгүүнү сезе башташты. Садыр Жапаров Дубайда өтүп жаткан дүйнөлүк өкмөттөр саммитинде сүйлөгөн сөзү. Алдыңыздарга чыгып, Кыргызстандын мындан аркы өнүгүүсү боюнча көз караштарыбыз менен бөлүшүү мен үчүн чоң сыймык. Советтер Союзу урап 1991 жылы эгемендигибизге ээ болгондон кийин өлкөбүз көптөгөн сыноолорду башынан кечирди. Биз башка мамлекеттердин улуттук тажрыйбаларынын өрнөгүн алууга бир топ аракет кылдык. Президенттиктен парламенттикке чейинки башкаруунун ар кыл формаларында жашап көрдүк. Эми минтип кайрадан президенттик башкаруу формасына кайттык.